Мамлекеттик чек ара кызматынын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын базасында 2021 жылдын жаз айларында аскерге чакыртылган жоокерлер салтанаттуу түрдө ант беришти. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен аскердик ант берүү аземи бардык санитардык талаптарды сактоо менен аскер кызматкерлеринин жакындары жана туугандарынын катышуусу жок өткөрүлдү. Чек ара кызматына бөлүнгөн жалпы 190 жоокер буга чейин 45 күндүк аскердик даярдыктан өткөрүлгөн. Чек ара кызматынан билдиришкендей, жаш жоокерлер эми Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарындагы чек ара бөлүмдөрүнө бөлүнүп, кызматын улантышат. Бул күчүр менен даярдык тарбиштер боюнча бөлүм план негизинде 45 күндүк курстар өтүлдү бул жаш жоокерлердикин. Бияктарда адистердики жана жалпы аскердик үлгүлөрдүн боюнча тарбияланышты. Автомат чачканды үйрөндүк, автоматтан атып келдик. Жакынкы аралыкта 2 жолу барып, автоматтан жөнүнө атып эмес, анда өз эрежеси бар. Барып туура жатканды, туура магазин салганды, туура октоп доклад бергенди баарын эрежеси менен кылып атып үйрөнүп келдик.